Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстанда күйөөлөрүн сабаган аялдар дагы бар. Бул тууралуу маалымат жыйында Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматы бөлүмүнүн башчысы Улан Рыспаев билдирди. Анын айтымында үй-бүлөдөгү зомбулук боюнча 6145 коргоо ордери берилсе, анын 5752си аялдарына зомбулук көрсөткөн эркектерге берилген. Ал эми аялдарга 393 коргоо ордери берилген. Аялдар тарабынан зомбулук көрсөтүү да болууда. Күйөөсүнө кол көтөргөндөр кайната же кайненесин эшикке чыгарып койгондор болгон деп билдирди Улан Рыспеков. Такталык Бишкек ниги менен Facebook колдонуучусу тарабынан сүрөт киргизилген. Сүрөттө Кыргызстандын контур картасын 3 бөлүккө бөлүнүп, аларды Манас, Сейтек, Семетей деген аталыштуу облустарга бөлүштүргөн. Ал постту сүрөт менен жарыялап, урматтуу элим, бизге 7 облустун кереги жок, ушул 3 облус керек, ошондо бөлүнүп жарылуу болбойт беле деп суроо салган Такталык Бишкек. Автордун бул идеясы социалдык тармактарда күндүн сүрөтүнө айланып, колдонуучулар автордун идеясын талкуулашты. Колдонуучулардын айрымдары аны колдоого алышса, башкалар кылаарга башка иши жокпу деген пикирлерин калтырган. Римде өткөн эл аралык турнирден алтын медальга татыган Айсулуу Тыныбекованын беттеш тууралуу берген маеги чыкты. Анда ал ден соолугуна карабай аракет кылганын жана негизги максаты Олимпиада оюндарында алтын медаль алуу экенин айткан. Мен жыл башында ооруп калгам. Учурда толук калуума келе элекмин, ошого карабай былтыртан бери пландап даярданып жүргөн Түркиядагы турнирге катыштык. Азыркы күндө формада болбосом да колумдан келишинче күрөштүм. Бутумда жаракат болгондуктан машыктыруучум менен финалдык беттешке катышпай эле коелу деп сүйлөшүп жатканбыз. Бирок 3 сааттын ичинде өзүмдү колго алып финалга чыктым. Мен беттеш мындай бат бүтүп калат деп ойлогон эмесмин. Атаандашымдай күчтүү болчу. Анында жаракаты болгондуктан биринчи беттештен чыгып кетти. Мен үчүн Токио шаарында өтчү Олимпиада оюну өтө маанилүү. Бул Олимпиадага көптөн бери келе атабыз. Мен Олимпиададан жөн гана медаль эмес, алтын медаль уткум келет. Себеби Кыргыз өлкөсүндө эгемендүү болгондон тартып, дүйнө чемпиондугунда олимпиадалык спорт түрү боюнча жана Олимпиада оюндарында алтын медаль боло элек. Ошон үчүн мен өлкөмдүн тарыхын жасагым келет. Эки жыл мурун өлкөбүздө Safe Business деген аталышта тармактык бизнестин жаңы түрү пайда болбоду эле. Тармактык бизнестен көңүлүбүз калбаган эле экенбиз. Башкасы бүгүн ушул эле жетишпей тургансып, бул Safe Businessти кыргыз бала ачыптыр, элди алдабайт экен. Кирген киши болуп көрбөгөндөй байлыкка туйтунуп байып деп бураалаган элек. Тилекке каршы убакыттын өтүшү менен баары билинип атпайбы? Бул деле баягы кан соргучтардын бири экен. Аты башка болгон менен заты ошол эле элди алдамай, карапайым калктын жонунан кайыш тилмей, артыңдан 15 киши киргизсең баланча пайызын аласың деген жөө жомок менен байоо элдин мойнуна минмей саясат экени ачыкка чыкты. Деги буларды тескеп ордуларына кое турчу органдар барбы өзү? Бул артефакта. Кыргызстанда тематикалык телесериалдарды тартуу үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 январда Дарагыры мюзиклинин автору менен жолугушканда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Абылгазиев бул каражат балдарды руханий өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн мамлекеттик буйрутманын алкагында бөлүнгөнүн билдирди. Тасмада эң башкы 3 тема адам, үй-бүлө, мекен болуш керек. Албетте негизги принциптер сакталган болсо, жанрлар жана сюжеттер эч кандай чектөөлөр болбойт, деди премьер-министр. Жолугушууда Мухаммедкалый Абылгазиев Дарагыры мюзиклинин режиссеру жана сценаристи Айбек Дайырбековго премьер-министрдин энчилүү саатын тапшырды. Дарагыры сүйүү, жаратылыш, салт-сана темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кино дастан. Ал буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарды алган. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы иштен кетирди. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент бүгүн 17 январда кол койду. Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы Сулайманованы ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунуштамасы менен өлкө башчыга кайрылган. Тартиптик жаза колдонууга Ош облусунун прокуратурасынын тартиптик чара колдонуу тууралуу сунушу негиз болду. Судья Айнура Сулайманова баңгизатка байланыштуу өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адамдын ишин
караган. Ал кылмыштын жагдайларын толук изилдебей туруп, тиешелүү соттук экспертизанын корутундусунун жоктугуна карабастан шектүүнү психикалык ооруканага жайгаштыруу чечимин чыгарган деп айтылат маалыматта. Кийинчерээк жогорку турган инстанция чыгарган соттук актыны жокко чыгарган. Ишти кайрадан кароонун натыйжасында айыпталуучу күнөөлүү деп табылып, 110 000 сом айып тагылып, 10 жылга эркиндигинен ажыратылган. Айнура Сулайманова Казак Каймана аты бар кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовдун мурдагы аты жөнү Эрнес Казаков ишин дагы караган. Казак бир нече кылмыштарга, анын ичинде өспүрүм кызды зордуктоого шектелип кармалгандан кийин сот аны үй камагына чыгарганы боюнча парламентте да маселе көтөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан 2019-жылдын 11-декабрында кабыл алынган. Өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин ченемдерин жакшыртуу, жарандардын жоопкерчилигин ажыратып бөлүү бөлүгүндө акыйкат жана гуманизм принциптерине таянып, бузуулардын айрым категориялары үчүн айып пулдардын өлчөмдөрүн өзүнчө белгилөө максатында кабыл алынды. Мыйзам менен Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексини 123-1 беренесинде транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу көрсөтүлгөн айрым бузуулар үчүн айып пулдун өлчөмү 3000 сомдон 1000 сомго чейин төмөндөтүлгөн. Жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбоо, каршы кыймылдын тилкесине чыгуу менен кууп өтүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузууларды кошпогондо, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанцияны, интервалды сактабоо же болбосо жолдун жүрүүчү бөлүгүндө транспорт каражаттарын жайгаштырууну бузуу же автомагистралда жүрүү эрежелерин бузуу, светофордун тыюу салуучу сигналы же жөнгө салуучунун тыюу салуучу жаңсоосу болгондо жол белгилери же жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн чийиндери менен белгиленген стоп линиянын алдында токтоо жөнүндө жол кыймылынын эрежелеринин талаптарын аткарбоо, каршы кыймыл тилкесине чыкпай туруп кууп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу, тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүүчү сигналдарды пайдалануу эрежелерин бузуу, бардык механикалык транспорт каражаттарына сутканын жарык убагында калктуу конуштардан тышкаркы жерлерде фаранын жандырылганы, жакын жарыгы менен жүрүү талаптарын кошпогондо, ошону менен бирге транспорт каражатын жалган же жасалма мамлекеттик каттоонун номердик белгилери менен башкаруу бузуулар категориясынан айып пулу 10 000 сом, жоруктар категориясына өткөзүлүп, айып пулу 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин. Бул укук бузуучулуктун жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Дизайнер Нурбек Насранбеков эгемендүү Кыргызстандагы бийликтин алмашуусун иллюстрация менен чагылдырды. Анда Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана учурдагы президент Сооронбай Жээнбековду көрүүгө болот. Өлкөнү 15 жыл башкарган Аскар Акаев 2005-жылдын 24 мартында бийликтен ажырап, андан кийин үй бүлөсү менен Орусияга качкан. Акаевдин учурунда оппозициянын лидерлеринин бири Курманбек Бакиев Кыргызстандын экинчи президенти болгон. Курманбек Бакиев өлкөнү 5 жыл гана башкарган. Ал 2010-жылдын 7 апрелинде бийликтен кол жууп, үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Кыргызстанда ага, анын балдарына жана инисине каршы кылмыш иштери козголуп, алар сыртынан 20 мөөнөттөргө соттолушкан. Бакиевдин президенттиги учурунда оппозициянын лидерлери Кыргызстандын 3 жана 4 президенттери Отунбаева жана Атамбаев болгон. Жогоруда аталган ажоолордун ичинен экс-президенттик макам Роза Отунбаевада гана бар. Ал 2010-жылдын 7 апрелинде революциядан кийин убактылуу өкмөттүн алдында өлкөнү башкарган. 2010-жылдын июлунан 2011-жылдын декабрына чейин. Калгандары Акаев, Бакиев жана Атамбаев экс-президенттик макамдан жана аларга каралган артыкчылыктардан ажыратылган. Алмазбек Атамбаев өлкөнү 6 жыл башкарып, мөөнөт аяктагандан кийин президенттик шайлоодо өз мураскери жана досу Сооронбай Жээнбековду сүрөмөлөгөн. Жээнбековдун учурунда үзөңгүлөштөрдүн мамилеси бузулуп кеткен, бирок айрым бир убактарда муну четке кагып жүрүшкөн. Атамбаев жана анын тарапташтары оппозицияга өтүп, мурдагы өлкө башчысы кылмыштарды жасоого шектелип, экс-президенттик макамдан ажыратылган. Ал сурактарга баруудан баш тартып, жыйынтыгында анын резиденциясы штурмага алынып, өзү тергөө абагына киргизилген. Кыргызстан боюнча өткөн жылы үйүндө атасы тарабынан зордукталган боюнча 5 факты катталган. Бул тууралуу бүгүн 17 январда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын жетекчиси Сыргак Айткурманов билдирди. Анын билдиришине караганда, бул кылмыштар өз атасы же өгөй атасы тарабынан жасалган.
Эске салып, аталган фактылардын бир нечесин айта кетсек, 2019-жылдын 17 октябрында Каракөл шаарында 17 жаштагы кызды өгөй атасы зордуктап жүргөн. Ал эми Өзгөн районунда өз атасы 15 жаштагы кызын зордуктап, өспүрүм кыздын боюна бүтүп калган. Ал кийин 2019-жылдын 5 апрелинде Ош шаарындагы төрө түйүндө кыз көз жарган. Мындан тышкары 2019-жылдын 7 майында милицияга атасына чара көрүүнү суранып, аял кайрылган. Анын айтымында атасы небересин зордуктап жүргөн. Ошол эле күнү 55 жаштагы эркек киши кармалган. Колго түшүрүлгөн адам күнөөсүн мойнуна алып, 2017-жылдан бери кызы жумушка кеткен учурда анын кичинекей балдарын карап калаарын айткан. 2019-жылдын апрель айынан бери ал улуу небереси менен интим темаларында сүйлөшүп, ага порно тасмаларын көрсөтүп, кийин бир нече жолу сексуалдык зордук зомбулук көрсөткөн. 8 май күнү райондук соттун чечими менен шектүү 2 айга камакка алынган. 10 май күнү таңкы саат 6:50 кармалган адам убактылуу кармоочу жайдын камерасынан өз жанын кыйган. Жогоруда тизмектелгендер чуулуу окуялардын айрымдары гана, балким коомчулукта балдарга карата жасалган кылмыштар мындан дагы көп болуп, ичара жаап жашырылып жаткандыр. Сөкүрлөрдөн запкы чеккен наристелердин, жеткинчектердин тагдыры кандай болуп, психологиясы, ден соолугу эмне болот? Булардын бардыгы бүдөмүк боюнча калууда. Булак Назар Ньюс. Жогорку сот июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карайт. Бул маалыматты Азаттык радиосуна аталган соттун басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда, Базар Коргон райондук соту Аскаров боюнча бардык документтерди жогорку сотко өткөрүп берди. Былтыр 2 декабрда жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык башламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. Ал эми июль айында Чүй облустук сот Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында эле дүйнөнүн 100 өлкөсүндөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча кезектеги баяндамасында кыргыз соттору Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу сунушун эске албаганын билдирген. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган.